بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ең алғаш жаратқан Аллаху Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетімен жашаған сіздерге дайыма Алла Тағаланың рахматы, мейірімі, хидаяты, нұры бола берсін. Құрметті мұсылман бір туғандар, бүгінгі Жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағала мына осындай берекелі құтты күнді атқарған барлық ибадатыңыздарды қабыл қылсын. Дінімізде көптеген дініміз шақырған, пайғамбарымыз үндеген жақсы сипаттар бар, құлық мінездер бар, адам өзін қоғыздай тұрған. Мына ошолордун ичинен Алла Таала есепсиз соғып бериле турган жакшы бир сыпат. Бардык амалдарга кыяматта Алла Таала өлчөп таразага тартып, андан кийин соғып берет экен. Ал эми бул нерсеге ошол соғып берилгенден кийин таразага коюлбай эле андан да аша есепсиз соғуптар берилет дейт. Allah Teala Kur'an'da aytat: "Euzubillahimineşşeytanirracim. İnnemâ yuvaffas-sabirûne ecrahum bighayri hisab." Sabırdılarga Allah Subhanahu wa Taala esepsiz soğuktordu beretti. Başka ayette Allah aytat: "Fasbir innel aqibete lil muttaqin." Sabırlı bolgun чыныгы ийгилик бул таквалардыкы дейт. Же болбосо сабырдын түбү саралтын деген маани. Башка аятта Алла Таала айтат: "Вастаину бис-сабри вас-сала." Башыңарга бир сыноо, кайгы капа түшкөн учурларда силер Аллага намаз окуп, андан кийин сабырдуулук менен Алладан жардам сурагыла дейт. Ал эми Анфал сүрөсүндөгү аятта Алла Таала айтат: "Васбиру инналлаха ма'ас-сабирин." Сабырлы болгула, Алла Таала сабырдуулар менен бирге дейт. Демек, бул сабырдуулук деген эмне? Динибизде айтылат. Сабырдуулук деген Алла Таала бизге парз кылып берген буйруктарды аткарып, Алла Таала тыйган нерселерден тыйылып, жашоодогу ар кандай сыноолорго Алладан деп кабыл алган болсок, мына ошол нерсе сабырдуулук деп эсептелет экен. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз бир мүрзөнүн жанынан өтүп кетип атса, бир аял ыйлап атыптыр. Баласы каза болгон ыйлап аткан экен. Анан пайгамбарыбыз: "Кой, сабыр кыл, мынтип эле көп аша чабып, Кудайга нааразы болуп, ыйлай бербегин" десе, ал чындыгында пайгамбарыбызды тааныбайт экен, көргөн эмес экен. Эми бар өзүң жолуң менен кете бер, сенин башыңа мындай кайгы түшкөн жок да дейт. Анан пайгамбарыбыз жолун улап кеткенден кийин ага айтышыптыр да, бул пайгамбар десе, анан пайгамбарыбыздын үйүнө издеп келип, кечирим сурап, кечирип коюңуз, мен сизди тааныбай калыпмын дегенде, пайгамбарыбыз айтат: "Иннамас-сабру инда-садматил ула." Ошо башына кайгы түшкөн учурда сабырдуулук кылганың, мына ошол чыныгы сабырдуулук деп пайгамбарыбыз айтып атат. Демек, сабырдуулуктун шарттарынын бири ошол башка сыноо түшкөн учурда ошондо сабырдуулук кылышыбыз керек экен да. Анан шариатка каршы, Алла Тааланын четебизге жазган тагдырга каршы сөздөрдү айтпаганга аракет кылышыбыз керек. Анда сабырдуулуктун ушул Алла Таала бере турган соогун ала албай калат экенбиз. Мына ошондуктан Аллах Субханаху ва Таала сабырдууларга эсепсиз соокторду даярдап, могу аятта дагы мындай деп айтат: "Вабашширис-сабирин" дейт. Сен сабырдууларга сүйүнчүлөгүл дейт. Ал сабырдуулар кандай иш аткарат эле десе, аллазина иза асабатхум мусибатун
Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Адамдын башына кайгы, капа, кеде содада маселе болуп калат, ден соолукта маселе болуп калат. Жакын адамын, ата-эненин бул дүйнөдөн өтүшү дагы чоң бир кайгы капада. Мына ошондой чоң кайгы капа болгон учурда дагы баарыбыз Алланыкыбыз, баарыбыз Аллага кайтуучубуз деп айтаттар дейт. Алланын тагдыгына каршы чыкпайт. Эми ошолорго улайка алейхим салаватун мин раббихим ва рахма ва улайка хумул мухтадун. Мына ошондой чыныгы сабырдуу мусулмандарга Алла Тааланын рахматы, мээрими болот, жана алар ушул жакшы сыпаттары менен туура жолдо жүргөн болот деп мына ушул аятта айтылат. Мына ошондуктан сабырдуулук бул биздин жашоодо ар бирибизге керектүү нерсе. Ар бир мусулманга жашоодо керектүү нерсе. Сен жашоодо ар кандай учурлар болуп калат, азгыруулар болот, фитналар болот, сыноолор болот, кайгылуу күндөр болот, жакшы кубанычтуу күндөр болот. Ошонун баарында биз эмне сабырдуулукка муктажбыз. Бирөө бир сөз айтып коюшу мүмкүн, туура эмес сүйлөп коюшу мүмкүн, артынан айтып коюшу мүмкүн, келип түз эле зыян да бериши мүмкүн. Мына ошолардын баардыгында биз эң биринчи сабырдуу болушубуз керек. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Таифке барып даават кылганда, пайгамбарды ташбаран кылып чыгарганда деле Алла Таала тоо периштесин жибергенде буйругун ушулардын үстүнө ушу тоолорду жаап салабыз дегенде пайгамбарыбыз жок, мен ааламга рахмат үчүн жиберилгенмин деген экен. Ааламга мээрим үчүн жиберилгенмин. Болбосо пайгамбарыбыздын бети, башы, колу, буту канчалаган. Ошол кан баягы байпагы жагына үйүлүп калган дейт. Акканынан дейт. Не деген катуу немелерди көргөн. Ошондо дагы пайгамбарыбыз сабырдуулук кылып, өзүнүн чыныгы ааламга рахмат үчүн жиберилген деген бизге далилдеп атат да. Демек биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан үлгү алалы. Анча-мынча сөзгө, анча-мынча маселеге, анча-мынча баягы немелерди сабырдуулук менен кабыл алып, ошого жараша акылды калчап иш кылган болсок, мына ошондо маселе оңой чечилет. Кеде ачуу калтырып ийебиз, ал шайтандан болот, кызуукандуулуктан болот, анан артынан туура эмес сөздөр айтылып калат. Кеде аялына талагын берип ажырашкандар толтура болуп атат, же бирөөгө жаман сүйлөп алып, кийин барууна кечирим сурап, дагы бир туура эмес жагдайлар пайда болуп калат. Мына ошолордун баарын алдын алыш үчүн пайгамбарыбыз айтып атат, сабырдуу болгула дейт. Башыңа ошол нерсе түшкөндө, укканда, билгенде сабырдуу болгула дейт. Анан пайгамбарыбыз чыныгы мусулмандын абалын сыпаттап мындай дейт. Ажабан ли амрил муъмин дейт. Мындай карай турган болсок, чыныгы мусулмандын абалы таң калыштуу дейт. Себеби бардык жакшылык ошондо дейт да, мусулманда дейт. Мисалы дейт, эгер башына бир кайгылуу, сыноо иштер түшкөн болсо, эмне кылат дейт? Алла Таалага сабыр кылат дейт. Бар Алладан, Кудай буйрса жеңебиз, жакшы болот деп жакшы, чын, бекем ыйманы менен кабыл кылат. А сабырдуулуктун түбү сары алтын дедик, эсепсиз соопко ээ болот. Бул момун мусулман үчүн жакшы дейт. Ал эми башына бир сүйүнүчтүү, кубанычтуу кабарлар болсо, ага альхамдулилля деп Алла Таалага шүгүр кылат. Шүгүр кылуусу дагы мусулман үчүн өтө сонун, өтө жакшы дейт. Өтө сонун, өтө жакшы. Демек, бул дейт пайгамбарыбыз, бир гана чыныгы мусулманда гана бериле турган нерсе. Демек, биз ар бир абалыбызда Алла Таалага шүгүр айтып, хамд айтып, андан кийин ар кандай сыноолорго чыныгы ыйманыбыз менен, ихласыбыз менен бекем болушубуз керек. Эми Алладан. Алла Таала бизди сынап атат. Ыйманыбызды сынап атат. Канчалык деңгээлде деп. Намаз окуп атабыз, орозо кармап атабыз, колдон келсе ажылык умралар болуп атат, зекеттер болуп атат. Мына ушул ибадаттар адамды канчалык тарбиялады. Мына ошонун кээ бир натыйжасын бир аз сыноолор менен эле билинип калат экен да. Мына ошондуктан биз мына ошол пайгамбарыбыз айткандай бекем болгонго аракет кылалы. Пайгамбарыбыз айтат: "Ма язалу ал-балау бил-му'мини вал-му'минати фи нафсиhi ва валадиhi ва малиhi hatta yalqa Аллаха та'ala ва ма алейхи хатиатун." Маниси караңыздар.
Алла Таала бул дүйнөдө момун мусулман аялдарды, мусулман эркектерди сынайт дейт. Өзүнүн нафсыда, балки оору менен же башка нерсе менен, баласында, мал мүлкүндө, соодасында, эгининде, түшүмүндө ушинтип сынап отуруп, акырында Алла Таалага бул дүйнөдөн өтүп Алла Таалага жолуккан учурда ал мусулман эркек аялдын бир да катасы жок Алланын алдында турат дейт. Ошол катасы жок туруу бул дүйнөдөгү сабырдуулуктун мөмөсү, натыйжасы экен. Ошондон сабырдуу болуу баарыбызга керектүү нерсе. Пайгамбарыбыз айтат: Аллах субхана ва таала кайсы бир коомду жакшы көрсө, же адамды аны сынайт дейт. Ар кандай сыноо менен сынайт. Ким ошол сыноого разы болсо, чыныгы ыйманы, ыхласы менен бекем кабыл алса, Алланын разычылыгы ал үчүн болот дейт. Фаман сахита фалаху сух. Ким наразы болсо, ал Алла Тааланын наразылыгына дуушар болот дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыздын Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисинде сонун бир хадисте айтат: "Иннал абда лиякуна лаху индаллахи манзилатан фама яблугуха би'амалин." Адамдын, мусулмандын Алланын алдында бир орду бар дейт. Ал орунга, бийик даражалуу бейиштеги орунга ал амалы менен жете албайт дейт. Канча намаз окусаң деле, ажылык кылсаң деле жете албайт экенсиң. Фама язалу ябталихи бима якрах хатта яблуга ияху. Ошол адамды Алла Таала сыноолорду берип, ал адам ошол сыноолорго сабырдуулук кылган болсо, мына ошол даражага жетет дейт да. Ошол даражага сабырдуулук менен эле жетип калат дейт. Ага амал менен жете албайт эле, зикир дуа менен жете албайт эле, бирок сабырдуулугу менен жете алат эле дейт. Демек адам баласы сабырдуу эле болгон болсо, анын сабырдуулуктун жарыктыгы, нуру өзүнө гана чагылбастан, нурлуу, берекелүү болбостон айлана чөйрөсүнө да болот экен. Үй бүлөсүнө болот, ата энесине болот, жора жолдошторуна болот, жашаган жерине болот, жашаган коомуна болот экен. Ошондон сабырдуулукка Алла Таала эсепсиз соопту берем деген мына ушундан болот. Бул жерде дагы бир хадис ушуга окшош мааниде келет. Адам баласынын орду, кыяматтагы бейиштеги орду амал менен жете албагандыгы, ал ошол Алла Таала ал адамды денесинде, малын, мүлкүндө, баласында, жашоосунда сынап отуруп, мына ошол даражага Алла Таала жеткирип коет. Демек Алла Таала бизге бир сыноо берсе, демек Алла Таала бизге жакшылыкты каалап атат деп билели. Чыныгы ыйман ошол. Кудай буйрса, бул оорудан да айыгабыз. Бул сыноодон да чыгабыз. Жакшылык жаман дагы Алладан, Алладан өзүнөн жардам сурайлы, андан кийин Алла Таала кутулуу себептерин өзү эле берип коет. Ушундай бир бекем ыйман менен кабыл кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыздын сонун аябай жакшы хадиси бар. Бул хадисте мындай деп айтат. Бул Сахих Муслимде, Бухариде келет. Ма юсибул муслима мин насабин. Мусулман адам бир жумуш кылып, үй бүлө багам деп, ата энени караймын деп, же өзүн таза алып жүрөм деп бир чарчаса дейт. Чарчаса. Баарыбыз эртең менен жумушка кетебиз, соодага, башка жумуштарга, кечинде баары чарчайсың. Бул чарчоо бар нерсе. Бирок ошол чарчагандыгыбыз адал жака болсун да. Адал жака болсун. Вала васабин. Момун мусулман ооруп калса, вала хаммин, башына бир гам түшсө, бир кайгылуу окуя түшсө, же бир зыян көрсө, керек болсо бир кичинекей тикенек деле колуна же бутуна кирип кетип, ошол дагы бир аз оорутса дейт. Мына ошол нерселердин баарына момун мусулман сабырдуулук кылгандыктан, ошол нерселер менен Алла Таала бул адамдын күнөөсүн кечирет дейт. Болгону биздин ниетибиз туура болсун. Эртең менен турганда, жумушка барганда, бир ишти аткарганда мусулмандын баскан турганы сооп экен да.
Егер біз мындай қарай тұрған болсақ, ошол сооптон иштен эң бир өзгөчөлөнгөндүгү бул сабырдуулук сооп экен. Сабырдуулуктун дагы түрлөрү бар экен. Ар кандай түрлөрү болот. Мына ошондон пайгамбарыбыз дайыма бата кылганда ас'алука минал яқини ма тухаввину бихи алейна масаибад дуnya. Пайгамбарыбыздын дуасы бизге үйрөткөн, өзү кылган. Бул дүйнөдөгү ар кандай кыйынчылык, сыноолорду мага жеңил кыла турган Аллахым бекем сабырдуулук бергим, ал чыныгы якин, чыныгы ишеним, ыхлас менен болсун дейт. Бул дагы пайгамбарыбыздын дуасы. Бул дуаны дагы айтып жүргөн болсок, эч ким болбойбуз, Кудай буйрса. Демек, сабырдуулук. Көпчүлүгүбүз мына ушул нерсеге муктажбыз. Өзүбүзгө бир аз эсеп китеп берсек болот. Ойлонолу, балки ушул жума кутбасынан кийин сабырдуулук деген тема болуптур. Пайгамбарыбыз ушунчалык нерселерди айтыптыр. Демек, мен сабырдуумунбу же сабырдуу эмесминби? Ар бирибиз өзүбүзгө суроо берели. Эгер бир аз сабырыбыз аз болсо, сабырдуу болгонго үйрөнөлү. Сабырдуу болгон болсок, бул өтө сонун, андан да бекем сабырдуу бололу. Дегенде жакшы бир өзүбүзгө, балки бир күндүк, бир жумалык алдыбызга бир максатты коелу. Керек болсо, адам баласы ибадат кылганга дагы сабырдуулук керек экен. Сабырың болбосо ибадат кыла албайт экенсиң. Ушундай бекем каалоо, сабырдуулук менен чыкпасаң, жумага да келе албайсың. Шылтоо толтура. Жумуш бар эле, той бар эле, башка бар эле деген шылтоону шайтан азгырып мээге алып келе берет. Ошолордун баардыгын жеңүү өзүнчө чоң бир сабырдуулук да. Жок, мусулман жума окуш керек, барышым керек, аткарышым керек дегендей бекем болуш керек. Ошол ибадатка сабырдуулук кылууда, ошол ибадаттан мурдагы сабырдуулуктун кээ бир түрү дейт, чыныгы адамда ниет ихлас болсун дейт. Ошондо ал ишке ашат. Амал кылып аткан учурда, Аллах акбар деп намаз окуп бир иш кылып атканда, сөзсүз түрдө ошол амалдын ортосунда бир дүйнөнү эстеп кетпей келет. Аракет кылгыла дейт. Ал эми амал бүткөндөн кийин кожо көрсөң риядан башка нерседен сактангыла дейт. Мына ушул ибадатка бекем сабыр болуунун бакыт шарттары ушул деп алымдарыбыз айтат. Анан алымдарыбыз айтат, керек болсо күнөө кылбай койгонго дагы адамга сабырдуулук керек экен. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Афдалул мухажирина ман хаджара ма нахаллаху анху." Чыныгы көчүүчү, эми мурда пайгамбарыбыздын убагында Маккадан Мадинага көчүп келишкен. Динин сакташ үчүн. Ал эми азыр дейт пайгамбарыбыз, чыныгы көчүүчү, Алла Таала тыйган нерсени таштаган адам дейт. Мына ошол адам Аллага көчүүчү болот, Алланын буйруганын аткаруучу болот деген маани. Ва афдалул жихади ман жахада нафсаху. Эң күчтүү жихад бул адам өзүнүн нафсы менен кыла турган жихады дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз Меккеди жерди коргоодон кайтканда бир согуштан раджана минал жихадил асгари ила жихадил акбари. Пайгамбар айткан, мына биз кичинекей жихадтан эң чоң жихадка кайттык деген экен. Бул эң чоң жихад адамдын өзүнүн нафсы менен күрөшүү экен. Же бир Сирияга барып күрөшүү эмес, же башка жакка барып эмес. Жок, ал эмес. Эң биринчиси бул адам өзүнүн нафсы менен күрөшкөн кыйын экен. Бул нафс деген, алымдар айткандай, тим койсоң 70 шайтандан дагы күчтүү дейт. Шайтан эс алат экен, эгер нафсты тарбиялабаса. Мына ошондуктан бул сабырдуулук жаабында аябай көп аяттар, хадистер бар. Биз мына ушул нерсеге көңүл буралы. Ушул сыпат менен өзүбүздү кооздосок деле, Кудай буйрса бейишке кирип кетебиз. Болгону ошонун шарты менен карманганга аракет кылалы. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Ман усиба би мусибатин фи малихи ва жасадихи ва катамаха ва лам яшкуха ила нас кана хаккан алаллахи ан ягфира лаху." Кайсы бир адамдын башына сыноо түшсө,
Belki ооруп калды, башка болду, соодасында, башка нерсесинде. Аны мындай жөн эле адамдарга арызданып айтпаса, жашырган болсо, бир гана намаз менен, сабырдуулук менен Алладан сураса, Алла Таала сөз берди, анын күнөөсүн кечирем деп дейт. Анын күнөөсүн Алла Таала кечирет дейт. Эгер чыныгы мына ушундай сабырдуулукту кылса. Пайгамбарыбыз бир ооруну зыярат кылат сахабалардан. Аны барып зыярат кылганда, чындыгында ошол ооруга сабырдуулук кылып жатканын көрүп, пайгамбарыбыз сүйүнчүлөйт. Айтат, Алла Таала мындай деп айтат: "Хия нари усаллитуха аля абдил муъмин", жанагы ооруган адамга айтып атат экен, пайгамбардай сабырдууга. Алла Таала мындай деп айтат: "Бул оору деле менин бир тозогумдун бир бөлүгү, отум. Аны бул дүйнөдө бир момун мусулманга беремин, сыноо катары. Литакуна хаззуху минан нари яумал кияма". Ошол кыяматтагы тозоктогу оттун ордуна бейишке болгон үлүшү болсун деп дейт. Ошондон бир аз ооруп калсак, Алладан деп сабыр кылып коюшубуз керек экен. Ошонун ордуна кыйналганыбызды, эми кыйналып атабыз да, грипп болуп кыйналып атабыз, башка болуп ооруп кыйналып атабыз. Ошол сабырдуулуктун ордуна Аллах субханаху ва таала бейиштен орун берет дейт. Бейиштен орун берет дейт. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбызга бир аял келет. Ал жадан биздеги талма оорусу бар. Ошо талма оорусу менен ооруйт экен. Анан пайгамбарыбыз айтат экен: "Я Расулалла, мага дуа кылыңчы, мен ушул оорудан айыгайын" дейт. Себеби бул аял айтат, баягы талма оору кармагында жыгылып калат экен да. Жыгылып калганда баягы көйнөктөр көтөрүлүп, ауратым көрүнүп калат. Өзүм көрүнбөй билбей калам. Уят болуп калышым мүмкүн. Бата кылыңызчы, мен айыгып кетейин ушунан дейт. Пайгамбарыбыз айтат ошондо: "Иншити сабарти валекил жанна". Эгер кааласаң, сабыр кылсаң, сабыр кыла бер, ордуна Алла Таала сага бейиш берет дейт. Бейиш менен сыйлайт. Кааласаң дауту, дуа кыламын, Алла Таала шифасын берет деди. Пайгамбар дуа кылса бул шифаны Алла Таала берет. Өзүң танда дейт. Дегенде ал аял айтат: "Мен анда акыретти тандадым" дейт. Акыретти тандадым. Болгону ушул жыгылганымда ауратым көрүнүп калып, ашылып калбаса болду дейт да. Болду дейт. Демек, ушул ыйманы күчтүү пайгамбарыбыздын тарбиясын көргөн сахабалар да булар. Дүйнөнү тандап кетсе де болот эле. Жок, мен акыретти тандадым деди. Хадис-ил Кудусиде келет экен, Алла Таала айтат экен: "Эгер мен бир пендемди сынасам, эки көзүн алып сынасам, көзү көрбөй калса, ошого сабырдуулук кылган болсо, ошонун ордуна мен бейишти берем" деген экен. Бейиш менен сыйлаймын дептир Алла Таала. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз мына ушул жаатта эмне кылалы, бекем бололу, ойлонолу. Анан бир арабтын данышманы айткан экен: "Вассабру финнаибати сабун, лакин фавату саваби асабу" деп айткан экен. Маниси, чындыгында башка бир кыйынчылык түссө, ага сабырдуу болуу кыйын дейт экен. Кыйын. Бирок соопту албай калуу андан да кыйын дептир да. Соопко жетпей калуу андан да кыйын. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: "Янсибуллахул мавазина яумал кияма". Кыяматта Алла Таала таразаны коет дейт. Барыбыз билебиз. Ал таразага амалдарыбыз өлчөнөт. Фаюта би ахли салати. Намаз окугандар алып келинип, намаздары таразага тартылып, ошого жараша сообун алат дейт. Садака бергендер алып келинип, ал дагы таразага тартылып, ошого жараша сообун алат дейт. Андан кийин ушундай бир адамдар келет экен, амалдары таразага да тартылбайт экен, түз эле бейишке кетти дейт. Алардын китептери дагы ачылбайт, таразага дагы амалдары коюлбайт, алардын үстүнө сооп жадырылат дейт. Нөшөрлөп сооптор берилет дейт. Анан ошолор кимдер экен десе, булар сабырдуулар экен да. Кандай амал менен периштелер да таң калат экен да. Десе айтат экен: "Биз
бул дүйнөдө жүргөндө сыноолорго сабырдуулук кылдык, бирөөлөр зыян берсе дагы сабырдуулук кылдык, жамандык кылса дагы сабырдуулук менен кечирдик деп мына ушундай жакшы амалдары менен таразага тартылбастан эсеп китепсиз түз эле бейишке кирет дейт. Түз эле бейишке кирет дейт. Алла Таала баарыбызды мына ошолордун катарында кылган болсун. Кыяматта Аллах субханаху ва таала кыяматта Яти яумал кыямати би ан'уми инсани минал куффар дейт. Мимман кана фи дунья. Бул дүйнөдө бир динге ишенбеген адам дейбиз да. Кафырды бирок бул дүйнөдө болуп көрбөгөндөй жыргалчылыкты көргөн адам дейт да. Динге ишенген эмес, бирок бул дүйнөдө болуп көрбөгөндөй жыргалчылыкты көргөн адам кыяматта Аллах субханаху ва таала bir тозокко малдырып алгандан кийин сурайт экен. Сен бактылуулук дегенди билесиңби, жыргал дегенди билесиңби десе, айт экен, өмүр бою андай нерсени көргөн жокмун дейт экен. Бир эле тозокко салынып чыккан менен бардык нерсени унутат дейт. Бирок тилекке каршы тозок ээси болуп калды дейт. Ал эми бул дүйнөдө аябай кордукту, зомбулукту, кедейликти, балки кыйынчылыкты көрүп ошого сабырдуулук кылган адамды бир тозоктун немесине малынып алынгандан кийин сен бир бактысыздыкты көрдүңбү, кыйынчылыкты десе, жок, өмүрүмдө көргөн жокмун дейт экен. Бир эле кирип чыккандыгы бардык кыйынчылыкты унуттуруп койду дейт да. Унуттуруп койду дейт. Мына ошондуктан биз имам Хасан айткандай, сабырдуулук бул түгөнгүс кенчтик. Аны Аллах субханаху ва таала сүйгөн гана пендесине берет дейт. Мына ошондуктан Аллах субханаху ва таала баарыбызды шүгүр кылгандардан, сабыр кылгандардан, Алла Таалага хамд айткандардан кылган болсун.